Урматтуу кыргызстандыктар, биз Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы болгон аймактык каршылаштан мүңкүрөй турган жерде эмеспиз. Биз дүйнө жүзүнүн алдында жүзүбүз өрттөнгөндөй жырткычтыкка барганыбыз жок. Биз эми коңшуларды дипломатиялык жол менен чөгөлөтө турган жакшы ыңгайлуу учур келди. Кандай жол бар дейсиң, ошо дипломатиялык жол? Журналисттер, блогерлер карапайым эл тартып аткан, фиксировать этип аткан жана видео материалдар буга эң керектүү факты болуп бере алат. Себеби биздин карапайым айылдарга, Кыргызстанга кирип келген ошол тажиктердин күч органдары, мындай ошол Тажикстандын жарандары келип баскынчылык кылганын ошол фактылар көргөзүп турат. Кандай жырткычтык менен, мээнет менен курган үйлөрүн, ошол адал тер менен тапкан мээнетин бир жапайычылык жол менен келип үйлөрдү өрттөп, сүздүрүп салып атканын баары биздин Кыргызстандын эл аралык коомчулукка Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгондуктан биз Кыргызстандын толук мүмкүнчүлүгү бар. Себеби эл аралык нормага далай кол коюлган келишимдер бар. Ошонун негизинде Кыргызстан маселен расмий бийлик тараптан эч кандай буйрук берилген жок. Бул биз үчүн чоң утуш. Себеби биз алжынген карапайым элди окко салып берген жок албетте. Ошентсе дагы бийликтин шалакылыгында моюнга алышыбыз керек. Алдын алган жок муну. Бирок эми ушул эң жакшы стратегиялык жолу, тактикалык жолу ушул болду булардын. Ок чыгарган жок Кыргыз тарап. Андыктан ошол Кыргызстандын расмий бийлиги бул дүйнөлүк коомчулукка бир абройлуу, беделдүү адамдар аркылуу дипломатиялык жол менен буларды кысымга ала турган дипломатиялык мүмкүнчүлүктү эми колдонушу керек. Беделдүү ким бар дейсиң эми ошону? Ким бар деп ойлойсуң? Мына 2010-жылкы тажрыйбада Роза Отунбаева дүйнө коомчулугу тааныган, бүгүнкү күндө Айтматовдой же болбосо башка инсандарыбыз болбогондор улам Айтматовдон башка карманарыбыз азыр Роза Отунбаева, улуттук лидер катары дүйнө коомчулугу тааныган, дүйнөлүк дипломатияда тажрыйбасы бар улуттук лидер катары Отунбаеванын байланыштары, дипломатиядагы тажрыйбасы менен, ошондой эле 2010-жылдагы тажрыйбасы менен эл аралык коомчулукка ошол болгон фактыларды алып чыгууга Текебаев сыяктуу прогрессивдүү күчтөр жана башка, керек болсо азыркы жаштардан Сания Токтогазиева сыяктуу, Таттуу Эргешева сыяктуу жана башка жанагы бейөкмөт уюмдарда иштешкен, чет өлкөлүк уюмдар менен иштешкен Чолпон Жакупова сыяктуу. Айтор бүгүнкү күндө дүйнөлүк дипломатияда кадыры дүйнөлүк коомчулукта эсептеше турган инсандар аркылуу так ушул расмий бийлик менен жарандык активисттер, бейөкмөт уюмдар дегеле Кыргызстанга кайтыгер эмес күчтөрдүн баары консенсуска келип дүйнө коомчулугуна так ушул акыркы күндөрдөгү болгон окуялардын баарын эл аралык нормада бул 21-кылымга жарашпаган жапайычылык экенин ошол фиксировать этилген видео материалдар, документтер аркылуу дүйнө элине эми алып чыга турган кезең. Кыргыз бийлигинин кандай аракеттери? Ал үчүн алар Садырдын бийлиги менсинбей, баягы Даканса деген фанаттарынын кошоматчыларынын тилине кирбестен Кыргызстан ушундайда ынтымакты, биримдикти кааласа, расмий бийлик ошол өзүнө душман санабай, оппозиция жээгиндеги күчтөр менен бирдикте иш жүргүзүп, ошол дүйнөлүк коомчулукка коңгуроо кагышы керек. Мына биздин момунчалык кыйраканга учурадык, мынабынча адамдын каны төгүлүп кетти болгондо дагы күнөөсүз, эч айыпсыз карапайым айылды басып алган ошол тажиктин жырткычтыктарын, тажик элинин жырткычтыгын эми дүйнө элине шардана кылса болот. Ал үчүн расмий бийликтин отургандардын акылы жете бербей, дипломатиялык байланышка өзгөчө батыш өлкөлөрү менен көпүрөнү өрттөп алышкан булар. Андыктан биз Россияга ыктабастан дүйнө коомчулугу менен
сивилдешкен тил менен, цивилизация жолу менен ошол тынчтык жолу менен биз буга чейин чыдап бердик. Демек, эми дипломатиялык жол менен чөгөлөтүш үчүн коомчуларды ошол биздин дүйнө коомчулугу тааныган дүйнөлүк уюмдар менен иштешип аткан адамдар менен расмий бийлик кызматташыш керек. Азыркы бийликтин ошого эрки жетеби? Жетеби, жетпейби? Анда бул садыр жанагы доконцаларды шору да, Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун шору так ошондой. Эгер булар менен тил табышып, ошого эрки жетпесе, анда булар мына согуш бүтөт, согуш токтойт, эл Садыр Жапаров менен эсептешип алат. Буга чейинки шалакылыгын эми буга 30 жылдык мурунку бийликтин эгелерине шылтап кое албайт. Себеби мурдунан алысты көрбөгөн бийлик Садыр Жапаров баарына бир адам жоопкерчиликтүү болот деген. Бул жалгыз адам эчтеке жооп бере албайт. Ал жөн гана ооз ичинен чыккан популисттик билдирүүсү. Андыктан Садыр Жапаров бу жолу өзүңдүн эркиңди жеңип, популисттик билдирүүңдү баса туруп, ошол дүйнө коомчулугуна көпүрө болуп бере турган Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев сыяктуу, Чолпон Жакупова сыяктуу беделдүү инсандар менен тил жабыша алсаңар гана биз тажик элин, тажик бийлигин дүйнө дипломатиясынын алдында мындай айтканда жүзүн кызартууга жарайбыз. Андыктан урматтуу туугандар, бул видеону бөлүшүп коюңуздар, таратыңыздар, лайк басыңыздар. Себеби бизди бул пикирди колдогондоруңуздар ошо болот. Көп адам көрөт, көбүрөөк катталыңыздар. Биз ушул сыяктуу учурдагы кырдаалга анализ бергенге аракет кылалы, баа бергенге аракет кылалы жана жол издейли. Биз согушту чечүүнү жөн гана колго курал алуу менен же таш алып чуркан менен жеңе албайбыз. Биз кандайдыр дипломатиялык жол менен гана ушул апааттан чыгып кетүүнүн жолун издейли. Барыңыздарга аманчылык.